2021 жылдын 24 мартында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жыйынында эл өкүлү Баткен облусунун Лейлек районунда өндүрүлгөн нефть тууралуу тиешелүү өкмөт мүчөлөрүнөн сурады. Ошондой эле депутат Актурпак айыл өкмөтүндөгү газ менен нефти тууралуу маселени кайрадан дагы көтөрдү. Тышкарындай суроо. Лейлек заводунун мощносту канча? Вакыт өчүрүп турсаңар. 20 тысяч завод. 20 тысяч в год? Тонн в год. В год? Да. А эмне азыр бирөө жооп берди. 500 тоннаны өткөн жумада алдык, азыр 500 тоннаны следующий жумада алабыз деп. Посчитайте тогда, каждый жумада 500 тоннадан болсо канча болот бир жылда? Там, Бешан Нурдинович, өзü возможность выработки в Баткенской области 1000 тонн в месяц, 12 тысяч тонн в год максимум вырабатывается нефти. Вот эти 12 тысяч тонн в год как раз на этот завод и рассчитан. Значит, 240 000 тонна кылсак, выработка кылсак, тигини кошсок, азыр жаңы кошуп атпайсыңар, 252 000 тонна болот экен да, сырой нефти. 12 тысяч тонн, они сидят уже в этих 240 тысяч. Просто раньше их экспортировали, потому что их было невыгодно привозить ни на КПК, ни на Джунду, никуда не было выгодно с Баткена везти. Их вывозили экспортом, да? Сейчас 12 тысяч тонн будут оставаться в Кыргызской республике и перерабатываться. Азыр айтып атасыңар, ушу сырой нефтини чыгаруу, өндүрүүнү көбөйтөбүз деп. Кандай макар менен көбөйтөсүңөр? Кандай көбөйөт? Кайсы завод негизинен? Бул Кыргыз нефтегазга ошондой пландарды коюп атабыз. Себеп жанагы нефтин добычасын көтөргүлө деп атабыз да, добычасын. Да, түшүндүм, добычасын көтөргөндөн анан көтөрүлөт да. Андан мындай суроо. Өткөндө бир вопрос көтөрдүм Баткендеги Актурпак региону боюнча. Аны силер деле билет болушуңар керек. Эми ошол жерге бир журналистка барып, бир ойлакен, мен билбей калдым. Ошол жерде эмесе 4-5 жерде жанагы нефти качать эткен станциялар бар экен. Кытайлар кустарным образом чыгарып, нефтохранилище кылып, емкостторго куюп коюптур. Ошолор боюнча информацияңар барбы? Кыргыз нефтегазынын ал жакка тиешеси жок. Баткен Актурпак боюнча ал жактан азыр эч кандай. Сиздин жообуңузду билем. Кыскача жооп берейинчи. Мындай уксаңыз, мен дагы бир суроом. Ошол боюнча вопроста Кыргыз нефти да билбейт экен, сиздин министрлик да билбейт экен да. Значит, ошол жерде Кытайлар кустарным образом өндүрүп атса, а жерге биз завод курсак болот экен да. Нефти деген бар экен, газ деген бар экен. Эми жанагы Өзбекстанга кетип аткан газ, нефтин албаганда. Эмне ошол көңүл бурулбайт да, мен суроо берсем айтып атат силердин өкмөт мүчөлөрү. Биз ал жөнүндө билбейбиз, нефтогазга карабайт деп. Эгер Кыргыз нефтогаз болсо, анан ошол жерде Бул маселе боюнча жооп берейинчи. Ошол жерде чыгып аткан нефтини билбесеңер, эмне деген министерство бул? Кечиресиздер, бул маселе боюнча жумушчу топ түзүлгөн. Ошол жумушчу топтун курамына Кыргыз нефтегаз да кирген. Ошон үчүн Кыргыз нефтегазга биз сөз бердик. Бул маселе боюнча мына азыр жумушчу топ иштеп атат. Жумушчу иштегенден кийин толук маалыматты беребиз. Белгилеп өтсөк, буга чейин жергиликтүү активисттер Актурпак айыл өкмөтүнөн нефти жана газ өндүрүлүп жана ал мыйзамсыз сатылып жатат деп билдирген болчу. Бирок жергиликтүү бийлик активисттердин айткандарын жокко чыгарган. 2008 жылы СМда иштеген Мамуров Абдикерим деген өзүгө өткөрүп алган. Актурпак айыл өкмөтүнүн баштаачыбай Төралиевдин бир тууган иниси Алмаз Төралиевич деген кеңештин төрагасы экөө биргеликте Юсуфтан өткөрүшкөндө Мамуров Абдикеримди. Мына Мамуров Абдикерим мына Юсуфтан өткөн. Мына документтери. Анан ушул жерде 2009 жылы баласыга өткөргөн экен. Мамуров Абдикерим. Ушул нерсе мына Мамуров Абдикерим 2000 гектар жерди Актурпак айыл өкмөтүндөгү газ чыккан жерди северный сокту.
өзүгө ушинтип менчиктештирип алган экен да. Анан Имаров Алмаз Долияда отурат бүгүнкү күнгө чейин. Мына факттар, документтер мына 100 садан өткөн документтер мына бардыгы макта мына факт менен. Эми ушуну Садыр Нуркожоевич ушуларды караш керек деме? Караш керек. Бул мына Өзбекстанда, Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда Ислам Абдыганиевич Каримовдун кызы чыны завод курган. Ошо чыны заводко 2020-жылга чейин сатылып келген да. Ошол эми бүгүнкү күндө дагы ошо газ сатылып атабы жокпу, аны дагы аныкташ керек. Анан СМБга мына Баткендин укук коргоо органдарга ишенип болбойт. Ошондуктан жогорку республикалык деңгээлде жогорку кеңештен, СМБдан, Ген прокуратурадан жана башка органдардан, жергиликтүү бийликтен, анан баягы немелер, коомдук уюмдардан түзүлгөн комиссияны түзүп туруп, ошонун ордунда текшериш керек да. Жөн эле Баткендин СМБсига дайындап койгон бул туура эмес. Анан экинчи маселе, ушул маселени мен көп жылдан бери көтөрүп жүрөм да, Алчыбай Төралиевдердин үй бүлөлүк башкарууга мен каршы болуп келген, бир эле мен эмес, дагы 4-5 киши бар. Ормонов Сайдахмат деген, Мадымаров Садыбакказ деген, Сатыбалды Абдикерим деген кишилер да, бир топ кишилер ушул бизди таяк сабалап уруп жүргөн. Кече 2020-жылдын октябрдын 17-синде мен 15-ден 17-сиге чейин Бишкекте болдум. Сооронбай Шариповичтин отставкасын талап кылып, 17-си күнү мени ошол Алчыбай Төралиевдин заказы менен Ергешев Санжар деген дагы жанында 3 бала менен сабалап, ошто кармап алып, таксиде келип атканда. Ушул бүгүнкү күнгө чейин өткөн жок да, мен ГУСуга дагы кайрылгам. Менин ишенимдүү өкүлүм укук коргоочу Тимур Шабанович деген жигит менен бирге барганмын. Ушул азыр Ош областынын мурусуга өттү. Эми бүгүнкү күнгө чейин мына жооп жок да. Эми Кыргызстанды өнүктүрөт деп бир гана Камчы Кыдышаевич менен Садыр Жапаровга элдин бардыгы ишенет.